Жасаган эрдиктери үчүн Нарын шаарынын 2 тургуну сыйланды. Тагыраагы бүгүн Нарын шаарынын ички иштер башкармалыгынын өздүк курамынын катышуусунда дарыяга боюн таштаган энени куткарып калган милиция кызматкери Жаныбек Асанбеков менен жергиликтүү тургун Жыргалбек Шакеналиевке ардак грамота тапшырылды. Чыгардык, куткарып чыгардык. Байке ошол чыгара албай атыптыр, суу 5 метр агып, моюна чейин шаарга кирип барат, бирок агып, анан кирип мен жардамдаштым сууга кирип барып. Бер жака жээкке чыгарып, сразу эле тез неме үшүп калыптыр апа. Колдору буттары тырышып, анан тез жардам бөлүмүн чыгарып, анан бул шаардык иштер бөлүмүнүн атайын оперативдик кызматтары чыгырдым. Анан скорыйга салып, ага биринчи тез жардам көрсөттүк. Милиция сержанты жардамга келгенге чейин Жыргалбек Шакеналиев апаны өзү жалгыз суудан алып чыгуу аракетин көргөн. Бирок суунун шаар аккан агымына жалгыз күч алсыз кылганын ал дагы жашырган жок. Ошол замат жардамга келген кызматкер экөөлөп бир өмүрдү аман алып калышты. Биз жакта айлампа болуп калат да. Ошол жерден тостук да. Антпесе бул суу деген четтеп келип анан ортосуна келгенде мында кетмек деп аянабыз. Айлампадан тосуп ошол жерден тазартып экөөсүнөн сууга келип. Бул формачан болчу, формасын чечип салып жардам берди ошондо. Ал эми дарыяга боюн таштаган апанын өздүгү такталып, ал 78 жаштагы Нарын шаарынын тургуну экени аныкталган. Ал өзүнүн жанын кыюуга аракет кылганын жана ага эч кимдин күнөөлүү эместигин маалымдаган. Бир өмүрдү куткаруу үчүн өз жанын тобокелге салган жарандарыбызга алкыш айтып, айылдын тургундары алар менен сыймыктанаарын билдиришти.